Нуукен райондук жалпы дарыгердик практика борборунда дары сактоочу кампанын имараты пайдаланууга берилди. Заманбап шарттагы 8 муздаткыч орнотулган. Кенен ыңгайлуу бөлмөлөрдө бейтаптар колдонуучу дары-дармектер даректүү жайгаштырылды. Иштеген жерлерimiz bir комната болуп, дарылар аралаштырат эле, шарайттарыбыздан жаратылыштык аракетке иштет элек. Мана ушунчалык кылып, азыркы мезгилде биздин баштыктарыбыз, директив баштыгында ушундай условия менен шарат жаратып берилди. 2 этаж болуп салынды, кампалар болду, подваллар болду. Дарыларыбыз ар бирлери отдельно комнаталарда турат. Калктын ден соолугун чыңдоо, сактоо боюнча Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын номер 493 мамлекеттик кепилдиктер программасы жөнүндө токтомунун негизинде жана дени сак адам өнүккөн өлкө программасынын алкагында жумуш аракет жүрүүдө. Эмеси эскилиги жеткен имаратта иштеп келишкен мурун, шарты жок болчу, керек болсо суусу да жок болчу, ушундай жерде иштеп келишкен. Эми дары-дармек бул жерге кайрылган бейтаптардын ден соолугу үчүн болгон нерсе да. Анан кийин бул имарат быйыл март айында башталып, азыркы күндө мынакей бардык шарты менен заманбап ичинде бүт оборудованиялар менен керек болсо дарылар менен да камсыздалып, азыр ар бир комнатасында керек болсо температурасы, баягы влажность деп коебуз, ошонусу менен шарттары менен, даже вытяжкалары менен бүт шарттары менен ачылып отурат. 2024 жылда дарыгердик практика борборунда түзүлгөн иш пландын негизинде медициналык кызматкерлер үчүн шарт түзүү жакшырды. Хирургия, балдар бөлүмү, дарылоо бөлүмү, тамак аш даярдоочу ашкана капиталдык ремонттоодон өткөрүлдү. Кампанын эң маанилүү болгону дары-дармектердин коопсуздугу жана сакталуу нормасын сактоо болчу. Биз Кыргыз Республикасы Саамдык сактоо министрлигине жана Нуукен райондук мамлекеттик администрациясына жазган долбоордун негизинде колдоого алынып, бүгүнкү күндө ушул имарат ачылып ишке кирип отурат. Бул жерде ар бир дары-дармектер өз группалары менен сакталып, сактоо режими толугу менен сакталат. Бул менен биргеликте биз Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомун толугу менен аткарып, бизде жаткан бейтаптарды жана келген бейтаптарды коопсуз болгон дары-дармектер менен толугу менен камсыздайбыз. 1970 жылда курулган эски имараттардын саламаттык сактоо мекемелери жаңыланды. Нуукен районундагы дарыгердик практика борборуда быйыл республикалык бюджеттен ири каражат жумшалып, 100% оңдолду. Мында кир жуучу бөлмөлөр, көмүр сактоочу кампалары да иретке келтирилди. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Колошев, ЛТР, Нуукен районунан.